Истанбулда 7 катлы бина авдарылып тушкені себебінден 3 киши эле кылды. Да 13 киши дагылуулар тубунден чыгарылды. Оларның арасында 5 яшлы бала. О дагылуулар тубунды 19 сааттан зияде болунды. Куртарыcılar сак калганларны кыдырмага девам этелер. Тафсилатлыжа лефамызда. Көз этуф камералары чеккен бу видео кысымда Истанбулдаки мескен чок катлы бина йыкылганын көрмек мүмкін. Бинанын чекүві апансыздан башлана, диварларынын сынық парчалары сокакка ве турган машиналар үстүнө түшө. Адамлар исе тушкен диварлар астында калмак үчүн түрлүү тарафларга качалар. Вакыя шаатлары бина тушу башламазан эвел патлав КБСС эжеткенлерини айталар. Не кадар кышы дагуулар алтында калганын белли дегил. Куртарыcılar, виянгыcılar сынык парчаларını жиштыра. Оларга ерлі сакинлер ве көңүллер ярдым эти. Вакыя жеринде экимлер невбет эти. Бу жерде мекен кайдына көре 43 киши яшай. Бизде вакыя алып кечкен вакытта бинада тек 30 адам бар эди деп тахмин этебиз. Казанын ресми себеби да белли дегил. Полис себеп бина бозулугу ве канунсыз сүретте курулган 3 кат олганын түшүнө. Куртаруcılarынын малуматына көрө дагуулар тубунде 10 кишиден зияде ола биле.